урматтуу Каныбек мырза, көп жолдошторуңуз, досторуңуз сизди куттуктап аткан чыгар. Бирок мен сизге көңүл айтат элем да, бул кызматка келгениңиз үчүн. Көңүл айтып, сизди бир колдоо көрсөтүп, ийгилик каалар элем. Сиз аябагандай жакшы уюштуруучулук көрсөтүп, Ош шаарында иштедиңиз. Мен тартынбай айтат элем, сиз Кыргыз Республикасынын эл баатыры намына татыктуусуз ошол иш үчүн. Эми менин коркконум, сиз министрликке келдиңиз, ошо асыл атыңызды ылайга оонатышпаса да бул жерде. Анткени бул министрлик деген бул чоң орган, анын ичинде баягы Советтер Союзунан калыптанып калган мафия, кирди чыкты жумуштар, абдан килемдин астындагы оюндар көп болот. Мына кечөөнү карасаңыз, мына контейнерде окутуп атат балдарды деп, губернатор да жумуштан кетти, билим берүү министри да жумуштан кетти да. Бирок бул популисттик жумуш болду да. Өзүңүз ойлоп көрсөңүз, мына Кыргызстанда ондогон, жүздөгөн мектептер авариялык акыбалда тур да. Эми ойлонуп көрөлүчү, мына сиздин уулуңуз, менин уулум ошол чатыры кулайын деген мектепте окуганы жакшы беле же ошо контейнерде окуганы жакшы беле, жылуу жумшак. Коопсуздук жейде. Көрдүңүзбү кандай популисттик кадамдарга барып, министрлердин тагдыры сакадай калчанып кетип атат да, чүкөдөй ойнолуп кетип атат. Ошон үчүн бул жерде жумуш өтө кыйын. Сиздин ошол уюштургуч талантыңызга ишенип, албетте биз суранып алып келип турабыз бул жака, бул жумушка. Бул жерде саясатчы да болуу керек. Мына жакында окуп калдым, латын тамгасы жөнүндө айттыңыз. Абай болуңуз мындай сөздөрдөн. Бул оор багыт. Мына коллегам экөөбүз, Каныбек Иманалиев экөөбүз 10 жылдан бери байыркы кыргыз жазуулары жөнүндө мыйзамды өткөзө албай келебиз. Байыркы кыргыз жазуулары ата-баба мурас кылып саттап кеткен мыйзамы көтөрүлүп чыкса эле, коомдо кандай каршылыктар пайда болуп атканын карап көрсөңүз, тарыхтан билет элеңиз да. Сизге албетте ийгилик каалайбыз. Эгерде кандайдыр бир жардам керек болсо бизден келип туруңуз, бекем болуңуз, чечкиндүү болуңуз. Мансап үчүн, кызмат үчүн өзүңүздүн бийик атыңызды тебелетпеңиз. Эгерде сиздин намысыңызга, сиздин кадыр баркыңызга, сиздин абийириңизге шайкеш келбеген иштерди кылуудан көрөк, ошо министрлик кызматтан баш тартып кетип калган жакшы. Атыңызды бийик кармаган жакшы. Ийгилик каалайбыз сизге, Каныбек ага. Анткени чынында бизде билим берүү багыты аябай аксап турат, аябай мөгдөп турат. Сизге окшогон менеджер, уюштургуч келип, биздин билим берүү тармагыбызды бийик деңгээлдерге, бийик даражаларга көтөрөт деген ишенич чоң. Ийгилик каалайбыз сизге. Рахмат.